Эми Путинди камакка алуу милдеттендирилет. Армения Рим статутун ратификациялады. Армения парламенти эл аралык кылмыш сотун Рим статутун ратификациялады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Бийликтеги Жарандык келишим партиясынан 58 депутат ратификацияга добуш берсе, оппозициядан 25 депутат добуш берген жок. Эми жакынкы арада документке Армениянын президенти Вагн Хачатурян кол коюшу керек. Мыйзам мамлекеттик ички жол жоболор аяктагандан 60 күндөн кийин күчүнө кирет. Рим статуту эл аралык келишим болуп саналат. Аны ратификациялаган өлкөлөр эл аралык кылмыш сотунун чечимдерин аткарууга милдеттендирет. Эл аралык коомчулукту тынчсыздандырган кылмыштарды иликтейт. Эске салсак, 7 мартта эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен балдардын укуктары боюнча комиссар Мария Львова Белованы Украин балдарына зыян келтирүү боюнча иштик кароонун алкагында аларды камакка алууга ордер чыгарган. Буга чейин Путин Түштүк Африкадагы БРИКСтин саммитине катышуудан баш тарткан. Себеби Түштүк Африка Рим статутун ратификациялаган өлкөлөрдүн бири болчу. Ал эми армян бийлиги бул чечимде Орусиянын лидери Путиндин камакка алынышы боюнча өкүмдүн негизинде кароого болбойт деп билдирген. Армениянын расмий өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, Рим статутуна кирүү процесси Тоолуу Карабахка байланыштуу жана ал мурда эле башталган. Буга чейин Пашинян Армения Рим статутун ратификациялоону чечкенин, анткени ЖКУнун жана армян орун өнөктөштүгү өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн жетишсиз экенин билдирген. Москва Пашиняндын билдирүүсүнөн кийин 8 сентябрда Армениянын элчиси Тышкы иштер министрлигине чакырылган. Рамзан Кадыров кызын Чеченстандын вице-премьер-министри кылып дайындады. Чеченстан башчысы Рамзан Кадыров улуу кызы Айшатты Чеченстандын вице-премьер-министри кылып дайындоо сунушун колдоду. Бул тууралуу Кадыров өзүнүн телеграм-каналына жазды. Маалымат кылайык, 24 жаштагы Айшат дайындалганга чейин республиканын маданият министрлигин жетектеп келген. Мен премьер-министр Муслим Хучиевдин сунуштарын колдодум. Албетте Айшат Кадырова маданият министрлигинин ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө чоң салым кошкон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Чоң салым кошкон жана топтогон иш тажрыйбасы бар деп жазды Чеченстандын башчысы. Чеченстан башчысынын тун кызы 1998 жылы 31 декабрда төрөлгөн. Ал Чечен мамлекеттик университетинин экономика факультетин бүтүргөн. 2016 жылдан бери Фирдавс мода үйүн жетектеп келген. Предлагается Кадырову Айшат Рамзанову, значит, вице-премьер, который будет курировать весь соцблок, тем более, что за время работы Министерства культуры Рамзан уже в этом министерстве есть результаты и на федеральном уровне они отмечаются. И, соответственно, с уверенностью, что эти результаты будут показаны и во всем социальном блоке.